Жакшы маанайдын мыкты атмосферанын ордосу болгон Ордо ТВ телеканалында кечки шоу. Салам Айзада, баарыңыздарга салам айтат. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогулуңуздар, өтө кызык болот. Алтын убактыңыздарды бизге бериңиздер. Анда эмесе биз баштадык. Кадырман көрөрман, мен сизге 100% деңгээлде кепилдик берем, анткени бүгүнкү кечте сизге кызыксыз болбойт. Андыктан кеченин кадырман коногун тааныштырып өтөйүн. Гүл кармагандан кийин сөзсүз студиямда айым экен. Ким десеңиздер, аткаруучу ырчы. Сиз менен жолукканда ал айымга ар дайым кандай жакшы деп жооп берет. Гүлназ Чыныбек кызы, тосуп алыңыздар. Кош келипсиз, Гүлназ айым. Кош акылсыз. Чоң рахмат, чоң рахмат. Студиябыздан көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Ордуктардан орун алыңыз. Бүгүнкү кечени сизге арнайбыз. Эфирибиздин кадырман коногу келип калды. Гүлназ айым, кош келипсиз. Студиябыздан көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Сизди эмнеңиз менен куттуктап баштаарымды да билбей турам. Автоунааңыз менен, үйүңүз менен, тоюңуз менен, күйөөңүз менен дейм да. Ой, баардыгы кут болсун. Кандай жүрөсүз? Баары жакшы? Жакшы, сонун. Өзүң кандай? Сонун. Сизди студиядан көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Соңку учурда Гүлназ Чыныбек кызы эмне менен алектенип жүрөт? Мен дагы көргөнүмө кубанычтамын. Ушундай сонун, өзгөчө, жетишпей аткан проект деп койсом болот. Жаңы долбоор менен куттуктайм. Рахмат. Өмүр узун болсун, элге жакшы маанай тартылап жүрө бергиле. Рахмат. Эмне деп суроо бериң эле? Мейли, кандай суроо эле? Мен бир тааныш журналист агам айтканда, Гүлназ Чыныбек кызы ушундай эле акылдуу кыз эле, учурунда башка бир жаңылыктарды жасап жүргөн кыз эле, азыр ырчы болуп кетиптир да дегендей эле болуп турсу да. Акылдуулар ырчы болот. Эмне суроо эле деп эстегениңизге карагандачы. Ырчы болгондон бери ушундай болуп калдым да коем. Эмне менен алек болуп жүрөсүз соңку учурда? Чыгармачылык биринчи орунда, жанагы эле өзгөргөн жок. Андан сырткары өзүмө өзгөчө кам көрүп, тренд болуп атпайбы азырчы, мындай менталдык тараптан, физический жактан дегендей. Демек сиз психология тармагына, өзүңүздү изилдөө, өзүн таануу деген илимдерге кызыгып кеттирсиз. Ооба, мурда сырттан кызыкчумун, мындай ичине түпкүрүнө эмес, сырттан эле мындай көз салып койчумун. Азыр болсо акыркы жылдары деп айтсам болот, мындай ичине сүңгүп кирип, жанагы мисалы врачтар, доктурлар биздин ичибизде кандай органыбыз кайда жайгашкан десе, ошонун жан дүйнө вариантына үңүлүп көрүп атам да. Кандай болду экен, эмне болгон учурда кандай реакциялар жүрөт деген. Сиздин жан дүйнөңүз кандай экен ошондо азыркы учурда абалыңыз? Аябай жашнакай турбайбы? Албетте, жан дүйнөнүн абалы ар кандай ситуацияларга жараша өзгөрүп турат. Анан айрыкча менде канча жыл мурун экени эсимде жок, бирок кандайдыр бир деңгээлге ийгиликтерди багындыргандан кийин бир боштук окшош болду да. Анан эмне ойлоп атам, деп ошондо баштагам. Анан көрсө анын өзүнүн себептери бар экен. Боштук толдубу? Толуп бараткан сыйт. Мен билем сен эмне үчүн толбой атканын. Жакында эле толтурдум да жетишпей атат. Анткени мен жакында эле толтурдум, ошол боштукту дебейсиңби? Ооба. Айтайын дегеним, кайсыл суроону козгоп атам. Таң калыштуу. Сиздин социалдык тармагыңыздан көрдүм. Өкүл эне болуп турсуз. Бул биринчи ирет эмес деп айттыңыз. Өкүл ата жок болсо деле Кыргызда өкүл эне деп шайлай берип бекен, Ошондой баягы жаңылык киргизели деп. Негизи биринчисинде чын эле бул официалдуу түрдө экинчи өкүл уул кыздарым болуп калышты. Анан мен деле биринчисинде мен официалдуу деп жар салып баш тарткам, бирок болбой эле коюп алышкан. Азыр ошондой катыштабыз биринчи өкүл уул кыздарым менен деле. Экинчисинде мындай баш тартканга мүмкүн эмес болуп калды. Башында чын эле эл бар, коомчулук бар, эл адамы, эл көзүндөгү адам болгон үчүн жанагы аша чаап бараткандай, бир обу жоктуктай болуп көрүнүп калат деп башында баш тарттым. Бирок экөө тең чакырып тойду белгиледик. Сизден башка вариант жок. Эми баягы негизи менин түшүнгөнүм боюнча өкүл ата өкүл эне дегенге үлгүлүү үй бүлөнү, бул жаштардагы ошол үй бүлөдөй үлгүлүү болсо экен деген ниетте коет. Анан эми мен өзүм ал тарабынан үлгү жаратпай эле өзүм мындай эле жалгыз эле атсам дейсизби? Ошо мындай жалгыздыктын символу болуп атсам. Анан тромес болуп калат десем, алар мындай
башкача көндүрүштү. Сиз буга чейин дагы бизге жакшы кеп кеңешиңизди айтып келатасыз. Сиздин айткан кеңештериңизди аткарсак биз жаман болгон жокпуз. Болгону ушундай туура жол көрсөтүп, кеп кеңешиңизди айтып турсаңыз, өкүл атаны чоң издейбиз дешти. Өкүл ата демекчи. Ананчыраак кое туралычы бирок. Өкүл балдарыңызды шайлагандан кийин аларга нике шакек тагыш керек, аларга деген кадимки кошумча бериш керек дегендей. Өкүл ата кыргызда мисалы үлгүлүүдөн тышкары дагы көрүнбөгөн көлөкөсүндө мындай аты бар, капчыгы толо, мындай кызматы бар адамдарды коюшат да. Эми кечирип коюңуздар, бирок эми сиз Гүлназ Чыныбек кызы болуп атканыңыз үчүн коюп аткан жокпу? Эми ал тарабын өздөрүнөн сураш керек, бирок чын эле жана билинбеген менен биз эми канча тойлордогу жашылыктарга кызмат кылып жүрөбүз. Анан тамадаларын тамашалап айтып калганын расходный папа деп калганын угуп калчу эле. Ооба. Расходный мама болгон экенсиз да? Ошондой ооба ошондой жактары бар экен, свет менен барыш керек экен, гид, анан обручалканан белек деген. Эми Кудай куткулсун, азырынча жалгыз баарын аткарып койдум, бирок блокнотума жазып койдум, кийин өкүл ата пайда болсо ошо төлөтөм да, карыз кылып. Эки эселеп төлөтүңүз, Эки эселеп төлөтүңүз. Жакшы. Эми баягы айтып калбадыңызбы, мен жан дүйнөм менен иштеп атам депчи. Демек сизге ошол жан дүйнөңүзгө бир нерсе жетишпей атат да. Бирок Гүлназ ар дайым эле күлүп жыргап эле жүрө берет го. Көп күлгөн адамдардын артында кандайдыр бир кайгы бар деп айтылат да. Ооба. Сизде эмне кайгы бар? Анчалык жан дүйнөңүзгө иштеп, бирок ар дайым жүзүңүздө жылмаюу? Бирок негизи жүзүндө жылмаюу бул мен бала чактагы баягы жан дүйнөмдө боштуктарды жөнүндө түшүнө электеди эле ушундай болчу. Бул менин мүнөзүм деп айтсам болот. Кичинем менен баштап эле баягы капаланып атамбы, кайгырып атамбы, маанайым жакшыбы, дайымам деп күлүп жүргөн жагат болчу да. Азыр эң токтолуп калгандагы учурум да, кичинекейимде бир күлгөндө токтой албай эшикке чийип көзүмөн жаш агып, кайра кирсем кайра күлүп, ушундай болчу. Бир туугандарым билишет. Анан ал күлкү ошондон калган болуш керек деп ойлойм, мүнөзүм катары. Бирок ар бир эле адамдын баягы жан дүйнөсүндай түшөлткөн, кыжаат кылган, эч ким жок учурда көзгө жаш алган учурлар сөзсүз болот. Ар бир эле адамда болуш керек деп ойлойм. Ошол эл катары мен ошентип ойлошот экен да, баягы күлүп жүрсөң проблемасы жоктой көрүнөт экен да. Анан жакшы эле маселелер бар, түшөлткөн, кыжаат кылган, ойлондурган, канча ойлонсоң да чечилбей турган дагы учурлар бар. Мен өзүм каалаган жака чече албай келаткан да учурлар бар. Бирок аны эми баягы элге айтканда эмне, элге чыгарганда эмне, анан бизде көбүнчө мен түшүнгөнүм боюнча баягы көргөндө өзүнүн баягы күнүмдүк тиричилигинен чарчагандамын деп, кичине рахат алайын деп жазган каттарын окуп калам да. Сизди көргөндө энергия алам, сизди көргөндө маанайым көтөрүлөт деп. Ошондой ичиндеги жана капаланган Гүлназды сиз ушинтип күлө берип, жыргай берип, анан уктатып койбойсузбу? Ал Гүлназ эмнеге мага жок, аны жалгыз тоого апарам дагы. Делай дегенде илетти. Делай дегениңиз жакшы экен. Негизи баягы жакшылыкты айтсаң канчалык мындай пропаганда кылсаң ошончолук көбөйөт дейт го. Ошол нерсеге ишенем. Анан проблемаларды дагы жакшы жол менен чечкенге аракет кылам. Анан көбүнчө баягы ыраазы болуп, ушул проблеманы бергениңе деле ыраазымын, шүгүр дей берсем, Кудай өзү чечип кое берет да жакшы жакачы. Ошон үчүн ошол эрежени көп сактайм жашоодо. Эң сонун баягы негизи биздин өнөр инсандарын, баягы ырчы кыздарды көбүнчө кичине мээсинде эч нерсе жок деп эсетет экен да. Ырчы ушу артисттердичи негизи чыгармачылык жакта жүргөн адамдардычы. Анткени мага мисалы ошондой айтышат да. Сизди дагы ошол агайым айтты деп атпайбы, бир тааныш агам айтты деп атпайбы. Гүлназ учурунда дейт, жаңылыктарды саясат жөнүндө өзү жазып, материал даярдап жүргөн кыз болчу дейт. Азыр мен жар айтып, ырдап кеткенин көрүп, кантип ырчы болуп кетти деп таң калдым дейт да. Кантип болгон? Ушундай болуп кеттиңиз. Негизи чын эле кесибим боюнча дипломду айтып жүрөм, журналистиканы бүтүргөм, кызыл диплом менен. Кол чаап койгочу. Бүгүн студияда дагы ушундай биздин келечекте кесиптештер отурушат экен. Ийгилик болсун бардыгыңарга. Анан журналист болуп да иштедим, түштүк НТС телеканалынын түштүк аймактык кабарчысы. Ош, Жалал-Абад, Баткен боюнча ошо маданий болобу, саясий, спорттук кандай жаңылыктар болсо, ошону 1 жыл бою чагылдырып турдум да. Күндө сюжет. Билесиң да. Текст жазасыз өзүңүз. Өзүң текст жазасың, ошо 5-6 адамдан интервью аласың. Интервьюнун кайсыл жерин кыркып, кайсы моментте коюш керек, ошол керектүү сөзүң айттырыш үчүн
суроолорду бериш керек, ал да өзүнчө кызыктуу процесс. Бирок күндө сөзсүз бирден сюжет дем алыш күндөрүн сыртка карай жөнөтүп турчумун. Ал процесс дагы жакчу. Бирок баягы ал рамкага салынган да, ким, качан, каерде деген суроолорго жооп бериш керек. Чыгармачылыктан мындай алысыраак да. А мен мындай кичине эркиндикти каалачумун. Мен кичинекейимде баягы ырчы болгум келчү. Анан ырчы болбой калсам журналист болом деген жана Фабрика звезд малында пайда болгондо Яна Чуриковалар барго, публикада иштейт. Мындай ошондой журналист болом деп ойлочумун. Анан ошол кезде айтканда Айзада Жамгырчиева болгуңуз келчү экен да? Мына. Кеч болуш менен таластыкмын да, баягы бар оштун келини болсом деп таластык экенге да унутпай калам. Бара-бара туура. Ошондой жок дегенде ырчы болбой калсам, анда элге коомго аралашып жүргөн журналист болоюн деген ниет менен тапшыргам да. Анан журналист болуп иштедим, диктор болуп иштеген учурлар болду, жаңылыктарды алып баруучу, редактор болуп иштеген ошо жергиликтүү телеканалдарда болду. Анан кийин эми айлык эл катары болчу. Анан мен канча миң сом алчыңыз? 10 000 сом алчумун ошол жылдары. А 10 000 сиз деген азыр бир жар менен эле, бир жарыңыз 10 000 эмес? Жок дегенде Гүлназ Чыныбекти кызын чакырыш үчүн $500 кем эмес акча кетет ушун үчүн. Кечирип коюңуз. Эми ал кезде ошо ал бир 15 жыл мурун болчу да, ал кезде аябай жакшы болчу. Айлык болчу. Бирок ошентсе дагы жанагы амбиция чоң болчу, үй алсам экен, машина айдасам деген кыялдарым бар эле, бирок ага жетпейт экенин түшүнүп, эл катары мигрант болуп кетпейинби? Ооба. Анан ал жакта иштеп жүрүп, анан ошол кичинекейинде кыялым болуп, ошондой мүмкүнчүлүктөргө жол ачылып калды. Анан биринчи кичине тармай сеттим. Эми каяктан балалык кыялым болсо, чоң уже ушунча жашка келип калдым, каяктан ырчы болмок элем дедим. Анан кайра ойлондум, ичимдеги жанагы, эмне болуп атасың деген чыкты да ичимдеги. Кичинекей Гүлназчы, талааларда ырдап кыялданганчы. Стадиондо элестетип ырдаган Гүлназ чыгып, анан неге болбосун, ушундай мүмкүнчүлүк келип атат, анан неге болбосун көрөйүн, болсо болуп кетет, болбосо жок деп эле анан аттандым да. Анан аттансам, мен ошо биринчи ойлонгонум, негизи мен азыр Чыныбек кызымын го, паспорт боюнча андай эмес да. Кандай? Башкача. Билсек болобу? Ошо Гүлназ Калдарбекова да, негизи. Анан фамилиям Калдарбекова, атам аты Чыныбек. Анан мен ошол журналист кесиптештеримен уялып, бул ырчы болуп кетти десин. Эми алар менен Гүлназ Калдарбекова, Бактияр Расылбек уулу, НТС Ош областы деп кулакка сиңип калган да. Анан ошондон уялып, анан кийин кандай болуп калат экен, мен ырчы болуп кеткенди көрсө ошол эмне дейт экен деп, чындап эле ошондой мындай кабатырлык болгон. Журналист болуп жүргөндө көп кесиптештерим да ошо сага айткандарчы. Анан бир чети атамдын атын дагы эгерде чын эле ушул таштаган кадам ийгиликтүү болуп кетсе, сахнага чакырылган сайын атамдын аты, атам мен менен сыймыктанса экен деген ушундай ичимен кыялдарым бар болчу. Ошондон улам Гүлназ Чыныбек кызы болуп калгам да. Туура. Кол чалуулар болсун. Гүлназ айым. Чыгармачылыгыңыз эң мыкты. Чындыгында бүгүнкү күндө сиздин жөнөкөйлүгүңүз, сиздин мындай ушул жылмаюуңуз менен элди өзүңүзгө тартып турат болуш керек. Анткени канчалаган жылдыздар бар, кыйын, мыкты, бирок сиздин өзгөчөлүгүңүз мына ушул жөнөкөйлүгүңүздө болуш керек деп ойлойм. Кечээ дагы социалдык тармактардан бир салондон апага барып жолугуп келиптирсиз го. Кайдан таап алдыңыз? Негизи ушундай аэропорттон, жолдон жолугуп калат да көп эле учурда. Анан сүйлөшөм, көп учурда тартпайм, бирок мен бизди чоң энем чоңойткон, атам менен апам эртеден кечке иштечү. Анан биз энемдин колунда чоңоюп, раматылык энем көз жумуп, бирок мен энеме эң жакын кызы болчумун. Кечке 2 саат, 3 саат уккан окуямды эле кайра сурап, мурунку баягы согуш маалында булар тылда иштегенин, кантип ачка калгандарын айтып берсе уккан жагат болчу да. И ошол эле учурда энем дагы айтып берип атып, кадимкидей баягы кинонун ичине түшүп калгандай болуп, мындай мен барсам мынтип настроениясы жок отурган болсо, ошону айтып бергенден кийин мындай жандана түшчү да. Ошого дагы мен кайра сурай бергим келчү. Аны болсо апам жөн эле иш кылгысы келбей атат деп түшүнчү да, мени жанынан чыкпай отуруп сурай берсемчи. Ошондон калган. Азыр мен энелерди көргөндө энемди эстейм да. Анан сөзсүз баягы сүйлөшсөң ошол кезге барып калгандай, ошол кезде кинолорго түшүп калгандай ичимен ошондой сезим болот да. Ошол сезимди кайта кайталагым келет. Ал энени болсо жар айтканы баргам, ресторандын тушунда жашайт экен да бир. Анан эми бизде өз убагында башталбайт го, ошо күтүп отурсам, жолго чыгып отуруп калыптыр. Эки жакта карап отуруп турган кийин деп барып таанышып, биринчи жөн эле сүйлөшсөм, шыстырай экен. Анан кийин
кайра машинага бардым да, телефонду алып келип, анан телефонду жандырып, анан сүйлөшүп, баарлашып тартып койдум эле. Баягы көпчүлүгүбүз эле тайнебиз, энебиздин колунда чоңойгондор бар экен, жакшы көрөбүз, сагынабыз, керектелер алыста, анан аябай жакшы көрүү топтоп турган, кайра дагы барчы дегендерден улам, кече дагы ошол тарапка тойго барып калдым эле. Атайын энем жакшы көргөн продуктылардан кылып алып, жакшы көрүп жегендерин алып алып, анан барып кабар алып, дагы бир сериясын тарттым эле. Элдер дагы жагыптыр. Азаматсыз. Анан тоюңуз дагы деле уланууда. Кол күрөш, кыргызча. Мен сиздин тоюңузга бара жатканда кыз узатуу деп баргам, негизи. Деп ойлоппу? Ооба, деп ойлоп бардым эле. Анан жездебизди же кимибизди таппай койдум соңуна чейин. Бирок башында чыкканда атаңыз менен апаңыз кадимкидей кыз берип аткандай чыкты. Мисалы, тоюңуз жөнүндө айтыңызчы, эмне үчүн кыргызча өткөрдүңүз? Идеялары, оюн баардыгы кыргызча болду. Негизи мен деле ошондой камдынып жүргөм, же узатуу, же свадьба болуп калабыз, эмнегедир болбой кечигип, анан жок дегенде үй той өткөрүп турайын деген ниет болду. Негизи үй алганда жана эми катташтар көп, жакындар көп, анан биздин график болсо плотный, качан үйгө чакырасың, качан чайга чакырасың деп, анан бир компанияны чакырсам, өзгөнөк бозорун чакырсам, Оштоо жамаатты чакырыш керек, анан кийин Бишкектеги ушундай жамааттар көп экен, анан кайра чакырыш керек болот экен, анан кийин бир чакан эле кафеге чай берип коеюн деп ойлоп аткам негизи. Моинтип список жазсам көбөйүп кетет, анан тойго айланып кетти да. Анан мен биротоло эле баягы жакын алыс дебей эле чакырып, мындай чакан болсо дагы той өткөрүп коеюн деген ниет пайда болгон. Анан бирок мындай кайра эле жанагы тема да, баягы жалгыз мен канча тойлорго барып жүрөм, жалгыз айымдын үй той өткөргөнүн көргөн жокмун да. Анан ошого обу жоктук болуп калбасын деп чочулап, жөн эле үй той десем ошондой көрүнүп калбайын деп, бир кандайдыр бир салмактуу, олуттуу, үлгүлүү той болсо экен деген ниет пайда болду. Анан жанагы эле өзүбүздүн өзгөнөк боздору, Кенжеже, Мунара деген айымдар бар, ошолор менен чогулуп, кеп кеңеш кылып, анан ушундай чечимге келдик. Идея сизге таандыкмы кыргызча өткөрүү боюнча, кыргызча оюндар, кыргыз кийимдер деген сыяктуу? Ал бардыгын ортого салдык да. Кенжежем экөөбүз ошо Мунара болуп биринчи жолу ушу ошондо болгон. Анан идеялар чогулуп, келгиле белектерди дагы кыргызча кылабыз, анан келгиле оюндарды дагы кыргызча кылабыз, анан кыргызча дресс-код деп ушундай болуп, анан бардыгы ошондой мен ойлогондон дагы башкача деңгээлге чыгып кетти да. Мен өзүм деле анчалык болот деп бүткөн эмесмин негизи. Негизи көп айтышат го мисалы. Чыгып кол күрөшүп. Ал кол күрөштөн кийин мен расмий түрдө Оштун келини болдум. Биздин келин ушундай дегенде мен үчүн ушундай. Ооба, чемпион болду. Шоу бизнестин чемпиону экен деп айтып атышат. Колчак койсоңуздар болот, чемпион отурат алдыңыздар да. Кол күрөшөлү деп калат. Гүлназ менен чын эле кол күрөшүп көрүш керек экен. Канча килограмм экенин айтпай эле коелу. Кечирип коебуз. Гүлназ айым, бирок кыргыздын тою, кыргыз кийими азыркы салыштырмалуу Европага, заманбапка караганда кымбатыраак да. 100%. Тоюңузга канча акча кетти? Мындай эсептегенге караганда көбүрөөк болуш керек. Улуттук стилде өткөрүү. Ооба, жакшы. Мындай айрыкча жана белектерди алганда тамадаларда список бар экен да, баягы биринчи баягы кружка тефальдар, анан кийин мындай болуп кетет, анан эң чоң белек телевизор болуп, ушундай болуп бүтөт го. Анан ошондо мага азыр эле эсептеп беришкен болчу. Анан мен бирок белектерди дагы улуттук кылам дегенде, баягы алып алам дагы ушуну могу конкурска анан главный приз берем дейм дагы, анан кичинекей көрүнүп калат да. Анан кичине кой кымбатыраагынан алайлы, баягы көзгө көрүнбөй калбасын деп атып, жакшы эле кетти приздерге. Анан кийин ойдо жок жерден 1-2 күн калганда анда дагы баягы слухтар кетиптир да, Оштон бери чалып, сен эң главный призге монча $1000 коюп атсың го деген, биз ошого жараша даярданып атабыз дегенде, деп кайра 1-2 күн калганда дагы көбөйтүш керек болду. Байге фондчу. Ошентип баягы кой, төөлөр 2 күн калганда кошулуп кетти да. Ага чейин жана белектериңизге канча кетти мисалы? Ошонун мындай так эсебин чынында билбей калдым. Бир 200 миңден ашып 300 миңге жетти, ушундай болуп калды. Ошондой болуп калды, ооба. Бирок тоюңуз өзүн жаптыбы? Жаап ашты. Ашып калдыбы? Канча ашып калды? Мен биз эми той берсем, машина албадым беле, машинаны ошону карызга калгам да. Карыз калган. Бөлүп төлөгөнгөчү. Ошону кутуп алдым. Тойдон арткан акчага, бирок машинаңыз деле Lexus.
ооба Рекс жаңы канчанчы жылкы эле? 2019 2019 жылкы. Анда тоюңуздан кыялым сонун эле артыптыр да анда, э? ооба Той бериш керек окшойт, э? ошодон карызым калып калган болчу да. Анан А. ошонун карызды Жаап койдуңуз. жаап койдум. Азаматсыз, Кудайга шүгүр. азаматсыз. Рахмат. Жоктон баардыгы кылган айым экенсиз негизи. Анан эми баардыгы эле жашоодо жакшы боло бербейт го. Баардыгы идеалдуу да. Ооба. Бир мындай Жок. кемтик таппай атам сизден. Жок, бар кемтиктер толтура эле. Эми кемтик дегенде баягы ар бирибиз деле минус жактарыбыз дагы болот. Эгерде мен жеке мүнөзүм жагынан ала турган болсо, баягы эми сенин эфириңде айтсак болобу экен, болбойт экен да. Болот, баары болот. Бул Негизи телевидениеда эмес, YouTube'да өзүбүздүн шоубуз, өзүбүздүкү, айтылбаган сөздөр айтылыш керек. Аны айтайын да. Ооба, кандайкы. Негизичи баягы мен жанымда буга чейин деле баягы чыгармачылыктан болобу, чыгармачылыкта эмеспи, бойдок эркек мырзалар жүрүп калса, балким дуэт ырдап калабыз, балким концертке барып калабыз, балким жөн эле жарандашып жүрүп калса, ошолордун өздөрүнөн мурда апалары же бир туугандары ушул кызды эле албайсыңбы, жакшы жаркылган кыз дей беришет да, анан адамды ыңгайсыз кылып. Анан алардын айрыкча апалар тойго барсам да ушу сендей келиниң болсо деп ушинтип жакшы сөздөрүн арнап калат. Анан сыртыман рахмат деп кое берем, бирок мен ичимде билем да кандай экенин. Силер мени билбейсиңер деп коесуңуз. Жакшы адам катары, мындай эми ар бирибиз өзүбүз жакшы адаммын деп эсептейбиз, бирок баягы айымдарга тиешелүү сапаттарга караганда менде мырзаларга тиешелүү сапаттар өрчүп кеткен да. А мен болсо баягы мен өзүмө карап эле жакшы келин болмок дешет. Мен үйдүн ичиндеги жумуштарга жокмун да. Илхам Тамак келгенде кылбай, үй жыйнамай, дагы ошондойлорго мындай берилип жасабайм да. Мындай ошондой момент келип калганда, илхам келип калганда мына майын чыгарып жасашым окшош эле мүмкүн. экенбиз. Да, нормально анда. Жакшы эле. Жакшы. Мен муну минусун деп билем да. Жок, норм. Бирок мындай крупный жакшы жумуштар болот го. Үйдүн сыртындагы жумуштарды жакшы чечем дагы, анан чарчап келем дагы. Ошого үйгө бир жардамчы. Бирок каалооңуз илхам бир келгенде 2 жылда бир келбейби сиздики? Акыркы жолу качан келген эсимде жок да. Кайсы убакта эле дебейсизби? Кээде келип калат. Айда жылда дегенде. Ооба. Азыр апалар көрүп атып, Гүлназ Чыныбек кызында келиндин кереги деле жок анда. Илхамы 1 жылда бир келет экен, үй жыйнап тамак кылса деп. Балким бирок башка түшсө байтал жорго деп коет. Эми балким деп коем, бирок азыркы учурда мен өзүмдөгү минусту ошол деп эсептейм. Ал эми жеке мүнөзүмдөгү сырттан аябай аракетчил көрүнөм, бирок мен өзүм жалкоомун деп эсептейм да. Себеби баягы пландарды мурда мындай аябай чоң көп пландарды коюп алып туруп, анан ошого жетпей калып, маанайым түшүп, өзүмө өзүм нааразы болуп ушинтип берчү экен. Азыр антип өзүм кыйнабай калдым. Жалкоолугум келгенде уруксат берип койтам. Жалкооно бер депчи. Мурда жалкоолонбочусуз. Мурда жалкоонот элем, бирок нааразы да боло берет элем да өзүмөчү. Өзүңүздү жеп эле мен жашашым керек эле. Же жумуш кылбайм, же ошо жатканымы көрө албайм да. Ушундай болчу да. Азыр болсо баягы убакты менен ошондой жеңил экен. Ошондой өзүң кабыл алган. Айымдардын көпчүлүгүндө болсо керек, баягы эч нерсе кылгың келбей калат го, ошондо эч нерсе кылгың келбей атабы? Кылбай кой деп коем, анан жыргай салып Бул убакыт менен өскөн, биз айтып атпайсызбы, жан дүйнө менен иштеп аткан. Ошондон улам келген нерсе болуш керек. Анткени өзүңө дагы мүмкүнчүлүк берүү, өзүңө дагы чечим кабыл алуу, сен эс алууга татыктуусуң деген бир чечимди кабыл алат экенсиз да. Ооба, эркелеген моментте эркелетип коюп атам дегендейчи. Тескеринче ошондо эффект жакшыраак болот экен. Баягы өзүң жеп анан бир нерсени башка бир ишке киришкенге караганда эс алып туруп баягы жакшы совестиң менен киришсең, жумушуң эффекти жакшыраак болот экен. Жемиштүү болот, э? Анан негизи эле баягы качан күйгө тийсиң, эмне жигитиң жокпу деген сөздөр сизге катуу тийби? Негизи эле элдин сөзүн кандай кабыл аласыз? Ошолчу, чынын айтайынбы, мурда мынтип анча билинбечү да, мындай убактысы келгенде деп бүлүп кое берет элем, анан жана убактысы келмей турсун ашып кетип. Убакыт өткөн сайын, цифралар көбөйгөн сайын чын эле ойлонуп калат экенсиң. Анан мурда мисалы жаңы ырдап баштаганда баягы амбицияң чоң, максаттарың чоң, мынага жетсем толтура болот. Анан акырындап эми Кудайдын колдоосу менен баягы ишке ашкандан кийин уже ойлонуп баштайт экенсиң, ал теманы дагы анан ушунда буга жеттим деген сыяктуу. Анан ошол кезде айтылганда чындап тие баштайт экен. Мен өзүм агрессивдүү адам эмесмин да.
эмесмин деп эсептейм. Мындай аябай ачуум келип атса да, мен сыртка билгизбейм, күлүп кутулуп кое берем да. Анан бирок бир жолу өзүм күтпөгөн реакция болуп калды да. Бир тойго барсам, жакшы көргөн эже, аны айда жылда эле бир көрөм анча мынча эле, бирок жашоомдун жакшы жеринде катышканда, биринчи жолу квартира алып атканда, зорго баягы Байконурдан Казакстандан иштеп келип, биринчи квартирамды алып атканда ошол эжеден алгам да, мага жакшы түшүрүп берген, ыйлап ушундай момент болгон. Анан ошол эже менен тойдон көрүшүп калдык, анан сүрөткө түшүп аттым да, эже күтүп турду. Мен да көрүп сүйүндүм, ал да мени көрүп сүйүндү, анан азыр учурашабыз деп, анан жаңы ошо тойдон кийин да, өткөнкү тойдон кийин. Тоюң сонун болуптур, учураштык, анан куттуктайм деди, рахмат. Анан эми өзүңдүн тоюң качан дегенде баягы дыңк бир нерсе эме болуп кетти да, баягы. Аны уккум келбей эле турган экен да ал моменттечи. Башкачараак реакция кылып койдум, өзүм да таң калып калдым, эже да мени таң калып эле карап, жок эми биз сага бакыт каалайбыз да, андай деп калды. Урушуп ийдиңиз? Мындай урушкан жокмун, бирок Катып айттыңыз? ушул суроом тойгузду деп билдим да. Эже да шок болуп калса керек. Мындай музыка болуп атат, катуу болуп атат, мындай ушинтип айтып бердим да, өзүм дагы мындай баардыгы ушинтип сурап атат деп ушинтип айтып бердим. Анан эже да мынтип токтоп, эмне кылышын билбей, реакциясы ошондой болуп калды. Анан мен дагы жумшатканга аракет кылдым, бирок ошоюнча калып калды да. Ооба, бул анткени баягы бизде коомчулукта жүргөн адамдар да айтат го, эми мен андай деле кабыл албайм, элдин сөзү деп. А болбосо биз эл менен иштеп атпайбызбы? Биз кабыл алабыз да. Мага деле мисалы, сени эч ким албайт, сен тийген эркегиңдин башына чай кайнатасың да. Кимге эле ушундай аял керек эле деп айткан сөздөрдү мага мындай ооба мага катуу тийбейт деп койчумун, окубайм деп койчумун, бирок Инстаграмга кирип туруп кара тизмеге киргизип эң блок ошо блок салчумун да. Бирок ошол нерсе катуу тиет да. Ошону сураганым, сизде кандай кабыл аласыз деп. Менде деле ошондой баягы эми эл айтса айта берет дегенге кирбейм да. Мен сөзсүз, мен өзүм интервьюм чыкканда YouTubeга чыкат го, ошондо сөзсүз астын ошо биринчи, экинчи, үчүнчү күн ушундай моментте окуйм, сөзсүз биринчи жазылган комментарийлердин баарын окуйм, анализ кылам. Анан бир эле нерсе жөнүндө көп адам бир нерсе жөнүндө жазып атса, жагымсыз нерсе болсо, демек ошо көңүл бөлүшүм керек экен деп ушундай жагым бар. Анан мага эң көп жазылган ошондой жактарымдын бири өзүң кечке күлө бересиңби дегенди көп жазышат. Өзүң сүйлөп өзүң күлө бересиңби? Кайра деп күлүп коеюнчу депчи. Анан эми аны балким баягы маанай жок көрүп отургандарга башкача тийиши мүмкүн да. Бирок мен ичимден чыгып атат, анан башында аракет кылчумун ошону мындай оңдойм депчи, мынтип интервьюга барып атканда кадимкидей өзүм тарбиялап, азыр барганда серьезно отурабыз. Күлбөйм деп. Азыраак күл, тамашаласа азыраак күлүп коем деп эле күлүп коем. Дейчи. Дейт элем, анан баргандан кийин эле баягы унутуп калам да, кайра ха деп отура берет элем. Анан эми өзүм ушундай болсом тим коеюн. Курамыңыз ошондой экен да. Курамыңызды өзгөртө албайсыз эми аны. Анын зыянын тартпай элемин эң башкысы. Ошол эженин суроосун берип коеюнчу, өзүңүздүн тоюңуз качан болот? Мени урушпаңыз деп. Эми буйруганда болот чыгар. Буйруганда дегенден тажап атасызбы Гүлназ айым? Эми тажадым, эмне кылайын эми? Кичине мүмкүнчүлүк берип көрбөйсүзбү? Америкада варианттар жок. Кыргызстанда кыдырган жерим бар. Бар. Сыңарындай кээде ойлойт да, мындай өнөр инсандары, мисалы сиздин үйүңүз бар, сиздин автоунааңыз бар, сиздин атыңыз бар. Демек сизге келип сүйлөгөндөн тартынышат да. Ошондой бул кыз мени кантип кабыл алабы, кабыл албайбы, кийин мени эркек катары кабыл алабы деген сезимдер бар да. Мисалы сиз жактырган эркек бар болушу мүмкүн. Бирок ал сизге келип мамиле кылышы мындай күмөн да. Ошондой болушу мүмкүн. Ошол учурда мага окшоп эле чайга чакыра бериңиз. Ошол жактан кичине инструктаж берип койсо. Эфирден тышкары эми М-банкыма төлөп коюңуз, анан кийин курстун акчасын. Анан кайра чыгып сатсам болот. Ооба, болот. Буйруса, насип кылса, жакшы. Үйрөнгөндөн кийин. Болуптур. Чыгармачылыкка кайтып келе турган болсок, жана программа башталар алдында айтып калдыңыз, бир назик чыгарма жаздым. Аябай көңүлүмө бирок толбой атат, купулма толбой атат, бирок аябай назик депчи. Ошол жөнүндө айта кетиңизчи. Негизи акыркы убакта баягы жакындап атат окшойт да, мындай назиктешким келип, тарсылдап бардык проблеманы чечкен Гүлназ эмес, мындай бирөөгө сүйөнгүсү келген, жоопкерчиликти алгысы келбеген, ушундай болгум келип атат, жан дүйнөмөн ушундай чыгып атат. Ошондон улам болуш керек.
уккан ырларымда мурда машинада кетип атып элем. Кендешап, йоу деген ырлар эле. Ошондой музыкаларды угуп кетсем азындай ушундай жай баракат. Жашоодогу жарым сен, жаным сен элең деген алмаш кетти. Ушундай романтичный ырларды угуп ошондой болуп калды. Ошондон улам болуш керек. Жан дүйнөмөн дагы мындай карасам, менде мындай жай лирикалык ырлар бар, бирок романтичный, нежный ырлар жок экен да. Анан ошондой аткаргым келип, стористе деле айтаттым, ушундай ыр жарашат экен деп, ошондой ырдаган ырларды кошо ырдап, ушундай ырдагым келип атат деп аттым. Анан ошол жан дүйнөмдүн талабы боюнча жаздым. Ыр жазып бере тургандарга Зарыл Камбалиевге. Ушундай мындай сүрөттөдүм да, ушундай жан дүйнөм ушундай калып атат, мындай ошону укканда мындай сүйгөнүң жок болсоң да сүйүлгүң келип кете тургандай ыр. Ошондой болот го, ошондой козгой берет го, ошондой ырдагым келип атат. Ушундай ырым жок экен десем, аябай жакшы түшүнүптүр да, мындай. Мен каалагандай ыр жазып бердим. Жанагыны бирок биринчи 2 жол буга чейин уже 2 жол запись кылдым, бирок ошо көңүлүмө купулума толбой атат да. Азыр ошол профессионал вокалист эжекем бар. Кайсыл жерине кандай изюминкаларды кошсок болот деп ошол ырды азыр иштеп аткан учурубуз. Аранжировкасы мен өзүм каалагандан да башкача кино да, кино. Ошондой Аталышын айтып коңузчу. Таптым сени. Биринчи жолуккан кандай жакшы деп намекту берип туруп, анан таптым сени дейт экенсиз. Табылып калган окшойт, бизге айтпай атат окшойт. Чече албай атат окшойт. Табылган сыйып атат. Жакшы түшүнбөй атам да. Гүлназ Чыныбек кызынын өмүрлүк жары табылгансып калдыбы деп. Ушундай жаңылыктар кетет эле го. Жакшы. Кандай болбосо дагы эл адамы сөзсүз бир жакшы бир элге маанай, позитив, энергияны тартуулаш керек. Анан сиз экөөбүз кичине көбүрөөк отуруп калдык окшойт. Оюнга кезек берели. Бул оюнду социалдык тармактарда, TikTok, Instagramда ойноп жүрөт. Каалоо, сиз экөөбүз калемди ыргытабыз. Гүлназ Чыныбек кызы мага $100 берет дегенде түшүп калса $100 бересиз. Кайра мен бербейм десечи. Анда оюнга кезек берели. Оюн башталды. Көпчүлүккө эле тааныш оюн. Колубузга бирден тең калем алдык. Ыргытабыз, түшүп калса алдын ала айтасыз кабылыңызды, ыргытасыз, түшүп калса ошол нерсени аткарам. Эми кыздын 40 чачы улуу дейт. Мен сизге келинмин дейм. Ошон үчүн сизден баштайлы. Унутуп калган турбайбы? Баягы неменин башында эле айтпайбы? Кайнежелик кылып отурат эле. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Менин колум эмес, мергенчилердин колу деп. Калып айтам. Айтыңыз. Каалаган калыбы. Каалаган. Эл көп жерге барып ырдап берчи. Макул, ырдап көрүңүз, түшөт бекен, түшпөйт бекен көрөбүз. Ырдабай турган болду. Гүлназ Чыныбек кызы эч кимге айтылбаган бир сыры менен бөлүшөт. Азыр эфирде. Бөлүшөйүн деп бөлүшпөй калдым. Үчүк чыгып кет. Айзада мени бүгүн кечки тамактанууга чакырат. Жок, тамактанууга чакырбай калдым. Экөөбүздүн жолубуз бирикпей турат. Гүлназ Чыныбек кызы мени жаңы автоунаасы менен алып барып, кофе алып берет мага. Такыр эле түшпөйт го, жакындабайт го. Башкачараак кыялдарды айтышыбыз керек окшойт Гүлназ айым. Ошентсекпи. Айзада жолдошу менен эң кызыктуу күндү бөлүшүп берет. Эч ким айта элегин. Түшпөйт. Сүп. Ай, босу. Башына. Кайнежелик кылбаңыз, бул болбойт. Же бул просто замедленный болчу. Жок, болбойт бул. Эми аны мындай эл караса эл чычсынчы дегендей чечсин, жарабайбы? Эл болбойт. Гүлназ айым, эгерде ушул түшүп кала турган болсо, мага $100 берет. $100. Айзада 200. Ай, калалар. Муну жараттыңбы? Жараткан жокмун да. Салып койдуңуз го, мен деле азыр. Ана мен кеттим. Не деп
сени эмне деп эркелетет жолдошуң. Айтам, Ошонун 3 вариантын айтасың. 30% түшүп түшпөй калды. Айтсаң го. Гүлназ Чыныбек кызы бир күндө канча сом акча табаарын айтат. Бул эмне деген шындык я? Бул эми экөөбүз ичинде окшойт. Экеле калем калдысыз экөөбүз. Фантазия деле түгөнүп калды го, түшпөсө кетип калат илхам. Анда деген ойлонуңуз. ошо баардыгын эле оюм ичинде аткарып атам, бирок биякта болбой калып атат да. Сүф деп. Кайра баягы биринчи желаниямды айтып кое берейинчи. Айтыңыз. Баягы эл көп жерге барып, катты ырдайсың, ошону видео тартабыз, Инстаграмга салабыз. Ошону мен эл көп жерге барып ырдайбы? Инстаграмга салабыз. Бул чыгарылыш чыккандан кийин Гүлназ Чыныбек кызы экөөбүз чыгып, бул нерсени аткарабыз, анан Инстаграмга бөлүшөбүз. Неге меники түшпөдү? Дуктан бери. Гүлназ Чыныбек кызы бир арманын айтып берет мага. Бир арманын жашоодо эң Ушу. Арманым аттым машина. Арманыңызды айтыңыз дейби. Мага бирөө жагат эле да. Анан? Мен бирок мен жагам жакпайбы билбей атам. Мен ошону кантип билем? Өзүнөн сурашыңыз керек экен. Аз телефон чалабыз анда. Сиз Гүлназ Чыныбек, мен Гүлназ Чыныбек кызынын менеджери болом. Сиз Гүлназ Чыныбек кызын жакшы көрөсүзбү же сүйөсүзбү деп чалам. Эгер сүйсөңүз, бирди басып койсоңуз, сүйбөсөң, жакшы көрсөңүз, экини басып койсоңуз, же катуу сүйө турган болсоңуз, анда үйүнө келиңиз, дареги, Таштанов көчөсү. Келиңиз, соңку калем калды. Азыр эгер ушул түшсө, азыр эфирден ыйлап бир мындай бир эпизод аткарып берчи. Түшсүмбү? Билбейм, түшүрүп көрүңүзчү көрөлү. Ыйлаган образда да. Макул. Давай! Ыйлабай калдым, достор, кол чапып калгачы. Гүлназ Чыныбек кызы азыр мени барып Цумдагы жакшы көргөн жоолук саткан дүкөнмөн. Менин жакшы көргөн жоолугумду алып берет. Давай. Смело. Десең түшпөбөк түшпө. Ыгытым деле келбей калды. Баарынан кур калдым го. Алып берем. Бүгүнкү шоуңду утуп алып берейин. Болду. Айтылган сөз атылган ок дейт. Рахмат сизге, куттуктайм. Буюрса, шоу чыккандан кийин барып элдин астында сиз менен биргеликте видео тартып келебиз, Ооба. Жакшы. Оюндан кийин Гүлназ айымдын социалдык тармактарда, Инстаграмда сиздин тамаша көйлөгүңүз дагы бизге аябай жагат. Тамаша торго канчасын салдыңыз? Чалбагылачы, мен көлдөй салып атам депчи. Азыр тамаша торго 1 санды салалы. Эфирден тышкары сүйлөшүп атабыз. Кенже Дүйшеева айымга чалып, мен турмушка чыгып атам дейт. Сизди тааныштырайын дегем, чыгармачылыгыма кичине каршы болуп атат деп. Чалып көрөлү. Ишенсе экен эми. Ооба. Ишендирип айтыңыз, образга кирип. Аз бетим серьезно. Күлүбеңиз. Түз эле чалат окшойм. Түз эле чалыңыз. WhatsApp'tan чалайын десем кетпей жаткан. Коркуп атам го. Коркпоңуз. Мен жаным. Бисмилла. Алло. Алло. Кенжежол, кандайсыз? Жакшы коем, өзүң кандайсың? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшы, үй бүлөңүз тынч. Ничего. Маанайыңыз жакшы.
Бәрі аман құдайға шүкір. Өзің қандай жүресің? Жакшы сон. Кенжеже Маңайың бир қандай? сон манай сон десеңиз, бирок бир кичине түшүнүксүзүрөөк. Балким жакшыраакпы, ушундай эме болуп атат. Шаар элесизби? Бишкекте. Ооба, сау деле. Бүгүн кечкеги убактыңыз кандай? Не болду эле, тынччылыкпы, жакшы элесиңби? Мындай негизи жакшы эле. В общем, бир вариант чыгып атты эле да, анан чото жакшы эле сыяктуу болуп атат да. Анан мындай кичине шаштырып атат да. Баягы эмеспи? Жок, башка. Шашып кетпеби? Ошо сиз менен көрсөтөйүн дедим эле, мындай вроде бы бир туруп чармачылыгын колдобойм дегендей кылып атат, анан бир туруп кайра эми ушинтип эле жүрө бермек белең дегендей кылып атат да. Аят Мен айттым, өзүбүз эле жактан. Мен айттым, эми ошол как раз бүгүн кечинде тамактанайлы деди эле. Биз Кенже экөөбүз жолукмакпыз, анда чогуу тамактанайлы деп, как будто баягы тааныштыргандай эмес кылыпчы. Макул деди да. А мен айтып көрөйүн, какта экенин сурайын дедим. Мындай экөөбүздүн ишибиз бар эле, бир сүйлөшө турган сөздөрүбүз бар эле, анда чогуу. Сәл кечирээк болсо болобу? Ооба, канчаларда бошойсуз? Где-то бир 9-10 жакын болсун да. Болобу ушундай? Болот. Ооба, болот. Нормально эле өзүңдөй? Өзүңө кандай болуп атат? Ошо өзүм мындай түшүнө албай атам да. Мындай Өзүң сәл жактырып калгандайсың, а? Чагып калып тура. Мындай 50/50 болуп атат да. Мындай вроде бы баягы турмуш кылып кетсең боло тургандай сезилип атат. Бирок мынтип прям душам менен мынтип тартылып кетпей атам да. Эмнеде иштеп атат? Эмнеде иштейт экен? Налоговыйда иштейт экен. Жакшы экен энди. Шаарда, биякта иштейт. Биякта жашайт экен. Эми ажырашкан экен, 4 баласы бар экен бирок. Оху. Кандай болар экен, а? Ошо экөө бунда экен, экөө аялымда экен. Ошо мындай. Ошону мен мындай жакшы түшүнө албай атам да. Шаштырып атканына караганда чочулуп да атам. Ошо сиз көрсөңүз да билесиз го? Баягы. О, баягы бирөө айтып аттың го жана. Болду. Кенже саламатсызбы? Бул Айзада Жамгырчиеванын жаңы кечки шоусу Салам Айзада деп. Сиз Баягы дешерсиз. Мына Кенже айта бериңиз мага, мен өзүнчө отурдум. Баягысы ким эле? Жок, баягысы дегенде мындай эме туура түшүнүү керек да, себеби той өткөрүп аткан учурда мага айтат да, жөн эле ушундай жанымда бир жигит жандап жүрүп атат. Эме мындай жакшы көргөндө эле эчтеке айтпайт. Кенже болду. Көңүлдү карап коет деп атат. Мен айтам, эмне жакындан сүйлөштүңбү десем, жок, жакындан сүйлөшкөн жокмун, бирок мындай сыртынан эле мындай жакшы мамиле жасап коет дейт. Анан мен айтам, койчу анда эме сыртынан эле жөнү сүйлөй берсе андай болобу? Жөн адамга мамиле деле жасай берет деп. Анан мен азыр ошого кетип, дагы эмне эле болуп кетти экен деп коюп кетти. Рахмат Кенже. Эми азыр күндө Гүлназга жакшы жигит тандашты бир топ кыйын болуп аткан учур аны моюнга алыш керек. Анткени өзүм айтып жүрөм, Гүлназга турмушка чыгышың керек, чыгармачылык өз жолунда кете берет, үй бүлө деген үй бүлө деп беспокоить эткен эжелердин бири мен аны моюнга алайын. Рахмат Кенже. Көрүш керек десе. Мен айтам, баягы бирөөнү айтып, бул башкалым эмне беле болуп кетти. Бирөөлөрү жакшы экен ушул Кенже, рахмат, сырын баарын ачып койгуңуз эфирде жакында. Салам Айзада деген кечки шоудон көрө аласыз. Рахмат Кенже. Бар болуңуз. Рахмат. Кечирип коюңуз, эже анан чалам. Кол чалар болсун. Гүлназ айым, сиз мындай актрисалыктагы чеберчилигиңизге там бердим Өзүм ишенип кеттим, айтып атам. Ажырашкан 4 баласы бар, экөөсү аялында десең. Чындыгында чоң рахмат сизге. Мындай өзүңүздүн ачык мүнөз, ачык айрым мүнөзүңүз менен биздин эфирибизди көрккө бөлүп кеттиңиз окшойт. Сиздерге эфирибиз жактыбы? Гүлназ айым, сизге чоң рахмат. Адам баласынын азыркы учурдагы өтө баалуу нерсеси бул убакыт.
убактыңызды бөлүп биз менен жагымдуу мыкты атмосфера түзүп бергениңиз үчүн студиябыздын биздин эфирден тышкары турган адамдардын атынан дагы ыраазычылык билдирем. Анан сизден сөзсүз соңку сөз болсун. Чоң рахмат. Жаңы долбоордун дагы кадамы арыштай берсин. Ал эми жалпы кыргыз элибизге, журт жылыбызга асманыбыз ачык болсун, заманыбыз тынч болсун, биздин элибизге, жерибизге көз аткандар болбосун. Ар дайым жакшы күндөрдүн үстүндө бир гана жакшы жаңылыгыбыз менен өлкөбүздөгү өнүгүп аткан сонун көзүрмөндөр менен коштолгон мыкты, бакубат, байдөлөт жашоону жалпы кыргыз журтчулубузга насип кылган болсун. Баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Бар болуңуз. Чоң рахмат сизге. Биз менен чогулгон ар бир телекөрүүчүбүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Ордо телеканалында Салам Айзада кечки шоусу соңуна келип калды. Сиздерди жакшы көргөн, урматтаган кызыңыздар Айзада Жамгырчиева. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Салам, салам. Салам, салам. Салам, Айзада. Öydü